Деңиз деңгээлинен 3,5 мың метр бийиктиктеги Соңкөл жайлоосунда 200-гө жакын көз жоосун алган кыргыз боз үйлөрү тигилип, эртең айтылуу Тайлак Баатырдын 220 жылдык мааракеси белгиленген жатат. Учурда ага карата даярдыктар толук аяктап, келүүчү меймандар үчүн бардык шарттар түзүлдү. Тайлак Баатыр ким жана анын 220 жылдыгын өткөрүүгө карата кандай жумуштар жасалды? Кезектеги сюжетте. Тайлак Баатырга окшогон башчылар маселени чечкенде. Тарых илимдеринин кандидаты Кыяз Молдокасымов кыргыз тарыхынын тамырын таасын билген окумуштуулардын бири. Айрыкча ал элибиздин 18-19-20 кылымдарындагы окуяларын ийне жибине чейин изилдегендиктен 220 жылдык мааракеси белгиленгени жаткан айтылуу Тайлак Баатырга байланышкан материалдарга бай. Абдыкалык Чоробаев деген болгон. Ошол Тайлак Баатырдын ошол өмүрүн изилдеп, анан Тайлак Баатырды ушундай бир улуу инсан экендигин ушунчалык бир сезип, ошол маалыматтардын көпчүлүгүн чогултуп, анан келип мына Илимдер академиясынын кол жазмалар фондусунда ошол Абдыкалык Чоробаевдин баяны бүгүнкү күнгө чейин сакталып турат. Тарыхчылардын эмгеги менен өзүнүн татыктуу баасын алган Тайлак Баатырдын айкели өткөн жылы өзү мекендеген Актала районунда тургузулган. Анын салтанаттуу ачылышына Баатырдын урпактары да катышты. Бүгүнкү күндө алар Нарын облусунун Актала жана Жалал Абад облусунун Тогуз-Тороо райондорун байырлашат. Тайлак Баатыр менин 5-чи атам болот. Ошого жете албай, ошо демилгечилерге ыраазычылыгын билдирип, атарып ошо Тогуз-Тороо районунун Актала жергесине келип калдым. Буга чейин ошол Тайлак Баатыр жөнүндө илимий конференциялар болду, мектептерде ушул окуулар болду. Ошондой эле Тайлак Баатырга барып аткан жолдагы бир 2 чакырымдай жол асфальттанды. Мааракеге ушул биздин президентибиз тарабынан 1 миллион сом бөлүнүп жатат. Ошондой эле башка демөөрчүлөр дагы ушул мааракени өткөргөнгө да демөөрчүлүк кылып жатышат. Эрдигине 2 кылымдан кийин таазим этип баркталып жаткан Тайлак Баатыр туурасында маалыматтар өтө эле аз. Бирок анын эли журтуна ак кызматын өтөгөн эрдиги муундан муунга айтылып, Актала районунун Куртка айылында тургузулган күмбөзү мунун мыкты далили болуп турат. Мында Баатырдын жана агасы Атантайдын сүйөктөрү коюлган. Мына ушул маданий тарыхый жайды реставрациялоого мамлекет казынасынан каралган 1 миллион 700 миң сом пайдаланылды. Айназ Кадырова, Бөлөкбай Шеримбеков, Бакыт Самсаконов, Коомдук 1 канал, Нарын облусу.